Өкмөт акыркы убакта кыйнап атасыңар да элдик штрафтар менен. Бул максат эмне муну алып келген мыйзамдардын? Эмнеге штраф салып атасыңар? Балбакзар Лукич, бул текшерүүнүн өзүнүн эрежеси менен биз биринчи барган. Кыскача айтчы, эмнеге штраф салган атасыңар? Эмнеге көбөйтүп атасыңар? Мисалы, айылдагы киши барып туруп мал союучу жайга мал сойбой койсо, ошого штраф салган атасыңарбы? Эгерде коммерциялык багытта союлса, эгерде өзүнүн личный пользованиясы болсо, эч кандай эме жок. Урматтуу туугандар, Кыргызстан айыл чарбасы өлкөбүз, биз мал жанды өлкөбүз, малды жакшы жегенди билген, малды өзүбүздүн нуждабызга көп сойгон өлкөбүз. Биз Европа эмеспиз. Биз мусулман өлкөсүбүз. Турцияда деле ошондой проблема бар, азыркыга чейин. Эми буга штраф сала турасыңар, тышка экспортко чыга тургандарга салгыла да. Алар деген экспортко чыга тургандар, урматтуу туугандар, алар и так эле хас болот, международный статус. Анын баардыгы сертификациясы болот. Ички рынокко 10 бука сойсо, ошону алып барып туруп жапкан атасыңар. Бул кантип болсун ушул? Ички рынокко эттин баарын баасын кымбаттатып, мен эмне үчүн бир 5 бука союп же 3 бука союп алып барып сатайын десем, ошону алып барып туруп цехтен сойдурушум керек. Бул элди кыйнайсыңар муну менен. Ошолду региондогу, шаарлардагы убойный цехтердин баары бизнесте, ама алардан наоборот, силер деген уш жерден ал ички рынокко эт алып чыгып аткан, аларды талкалагандан көрөк, оңдоп бербейсиңерби штраф салгандан көрөк? Субсидировать этип мына акча көп. Минсельхоз программа түзгүлө дагы кредит бергиле. Мына 1 жылга, 2 жылга момундай тип, азыр биз деген бала бакча менен мектептерге өтпөдүкпү типовой кылып. Силер дагы мына 50 000 шарга чейин, мисалы Тоң районунда, Баканбаевада 50 000 киши бар экен, Тоң районунда типовой проект мынакей. 1 миллион сом берем, бирок 1 жылдайын, 2 жылдайын бересиң деп коюп туруп жардам бербейсиң андан көрөк. Штраф салгандан көрөк, ошондой бойный цехтер салып бербейсиңер ар бир райондо. Азыр мен Тоң районунан Жалалетдин Паязович 10 бука союш үчүн Караколдогу мясокомбинатка алып барып сойдурушум керек да. Жүктөп алып, логистикасына акча кетириш керек, бензинине акча кетириш керек. Анан ал этти алып келип Бишкекке сатайын десем, 480 сом болгон этиң 700 болот. Урматтуу депутаттар, бул мыйзамды колдобоңуздар. Бул жеке бизнес, орто чакан айылдагы бизнестерди өлтүрөт бул. Эттин баасын кымбаттатат. Айылдагы фермерлерди 10 бука баккан, 15 бука баккан, ошонун баарын өлтүрөт бул. Андан көрөк өкмөт алып келгиле. Айтып атпайсыңар, мына профицит менен чыгып атабыз деп, типовой алып келгиле дегиле, через айыл банк, 3 банкыңар турат мамлекеттик. Айыл банкыңар турат, РСК банкыңар турат, башка банктар турат. Мына миллиардтаган сомду айыл чарбасына берип атабыз, кээ бири албай калып атат. Ошондон 1 миллиард берип койгула ушул убойный цехтерди оңдош үчүн. Бирдеме болсо эле штраф, бирдеме болсо эле жаза. Ошонун ордуна альтернатива бар да, алып келип туруп бербейсиңерби? Себеби ага акылыңар жетпейт. Улукбек Сыргабаевич. Силер только жаза, штраф. Штраф менен каяка чейин барасыңар? Элди кыйнап бүттүңөр. Уруксат эмес. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен силерден суранам. Чакан бизнести өлтүрүп алабыз айылдагы. Өзүңүз ойлосоңуз, Ысыкөл областында бир эле бойня бар Караколдо. Туурабы? Кай жерде бар? Тоң районунда 10 күндүн ачылды. Жаңы ачылды. Балыкчыда барбы? Балыкчыда бар. Караколдо барбы? Караколдо бар. Хорошо, макул. Ысыкөл районунда да бар. Макул. 80 километр, 70 километр балыкчыга чейин Тоңдон мисалы. Кээ бир айылдардан Тоң райцентрге чейин 30-40 километр. 10 буканы жүктөп алып машинага барып Баканбайга барып сойдурамбы? Мисалы. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, силерден суранам. Бул мыйзамды мен колдобойм, колдобой коюңуздар. Өзүңүздөр билесиздер, конечно, бирок бул мыйзам орто чакан бизнести өлтүрөт. Ак Шыйрактан Жетегүзгө чейин кантип барат? Айтып берчи. Билесиз, Ак Шыйрак менен Жетегүздүн ортосу канча километр? Ортосунда канча километр экен билбейт экен, где-то 130 километр болуш керек. 170 километрге 10 буканы жүктөш үчүн бир килейген КамАЗ жүктөш алып келиш керек. КамАЗ аз канча сом саат? Ак Шыйрактан Жетегүзгө жеткенче 6 саат. Мейли, утрировать этип кой. Бензин коюш керек, солярка коюш керек. Жеткирип согуча чейин эттин баасы канча болот билесиңби?
Рахмат. Балбак Зарлыкович, кечиресиз. Мен кошумчалап койчу Балбак Зарлыкович. Мен бул комментарий эмес, бирок бул хаотично болуп кететиндачы Балбак Зарлыкович. Анткени себеби жана коммерциялык максат менен союлса, ал обязательно тигил мал союлчу жайларда союлуш керек. Ветеринардык требованиялар да болуш керек да. Мисалы көп нерселердин баары союлуп, короодон союлуп туруп, жана базарларга чыгып кетип атпайбы, жана ооруган кээ бирөө аларды карабай калып атышпайбы, карабай атышпайбы. Ошондуктан ушул мындай тартипке алып келүү боюнча бул Ушуга чейин анда биз начар эт жеп жүргөнбүзбү? жөө эме Азыр хаос турбайбы анда өлкөдө эт багытында? Балбак Зарлыкович, бул жерде Сиздин айтканыңызды айтып атам. жок, мен айтайын дегеним сиздин сөзүңүзгө мындай кошумчалап атам. Эмне себептен дегенде, биз эгерде Урматтуу халайык, Минсельхоздун айтышы боюнча азыр хаос экен өлкөдө эт багытында. Биз туура эмес эт жеп атыптырбыз ушуга чейин. Ушундай короолордо союлган, частный короолордо союлган ветеринарлар требованияларын карап, ветеринардык эрежелерин карап туруп, массовый деген кандай? Бир баштан өткөнбү, эки баштан өткөнбү? 10 баш болсо, 20 баш. Жок, барбы ошо канча? Минимальный канча? 2 баш массовый болобу же 3 баш массовый болобу? Мисалы азыр мен Көлтөр айылында 3 баш сойсом, анда массовый болуп калып, мен аны баканбай калып барып союшум керек экен да. Министриң жооп берип атат. Балбак Зарлыкович, негизин айтканда бул жерде Негизин айтпагыла, мыйзам чегинде айткыла. мыйзам чегинде айтканда тартип болсун деген сөз. Эми бюджетти толтуруп. Ушуга чейин тартиби жокпу? Максат. Азыр тартиби жокпу? Максат бюджетти толтуруп. Жок, сиз мага жооп бериңизчи, азыр тартиби барбы жок? Жок, ошол ветеринариялык кээ бир мал союучу жайларда мына азыр эле Аккөн Дүкөнчү айтып кеткендей фильтрация болбой, жанагындай жанагы утилизация болбой аткан жерлер бар, көп. Алардын баардыгын жасашыбыз керек. Биздин жанагы 100 долбоорубузда дагы мал союучу жайларды жаңы типте салуу боюнча дагы киргизилген. Ошонун негизинде болуп атат. Бул жерде бир эле максатыбыз эмес, бюджет. Азыр тартиби барбы, тартиби жокпу азыр? Азыр тартип бар. Тартип болуп атат. Тартип болсо ушу менен иштеп кете бербейсиңер. Эми жаңы мыйзам бул коррупцияга алып келет. Бойнялардын ээлерин колдоп атасыңар тилер. Карапайым элди колдобой, бойнянын ээлерин колдоп атасыңар, курулган. Жок, биз карапайым эл үчүн иштейбиз. Негизин айтканда. Жок. Карапайым эл үчүн иште. Азыр силер мореки чүйдөгү көлдө нарында багылып аткан 10-20 букадан союп алып келип аткандарды ветеринардык көзөмөлдөрдү жеринде кылбайсыздар. Өзүңөрдөн милдетти алып салып бойналарга берип койгонтасыңар. Ага алып барыш үчүн эттин баасын кымбаттатасыңар силер азыр. Логистика кошулат, алып барып сойгон услугасы кошулат. Ошо менен 480 сом болгон этиң эртең 700 сом болот. Ушуга даярсыңарбы силер? Балбак Зарлыкович, сиз бойналарды сойгондо ветеринарлар ошол жерде биздин ошол өзүбүздүн ветеринарлар ошол жерде участвовать этишет. Алар карат. Ошол союлуп атканын жана ветеринардык требованиясы таза экенин каралат. Ошолордун баарына справка жазып берет. Биз мал союучулардын, мал союучу цехтердин ээлери үчүн эмес, биз ошол биздин Кыргызстандын тамак аш коопсуздугу таза болсун деген менен ушул бузууларды. Эми карабайсыздарбы, бул жерде бир жолу штраф төлөп коюшат экен, кайра ошол эле тартипсиздикти кайра баштай беришет экен. Ошон үчүн биртке ошол бойняларды мындай тартипке алып келүү эле деген сөз. Аккөн Дүкөнчүнүн айтканы туура болуп атат, туп-туура. Негизинен биз ошол жанагы очистка 1-2, 3 степенди очисткаларга барышыбыз керек. Биз ошого баратабыз. Анткени себеби биздин азыркы бюджет финансирование болуп атат. Сиз айтып кеткендей, Балбак Зарлыкович, азыр ошондой типовойлорду даярдап атабыз. Бак Эргешевдин тапшырмасы менен типовой ошондой проекттер даярдап, ким мен мал союучу цех курам десе, биз ошо типовой проектти бергенге ошолордун баарын азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Мейли азыр мол мыйзам өттү дейлик. Мен билем 90% мыйзамга дал келбейт. Жана бойняларчы. Жаап салдык дейлик. Эл кайка барып соет? Негизин айтканда, бул баарыбыз эле айылда, мен деле айылда өскөнмүн, ат башында.
бардыгыбыз эле үйүбүздө союп атканбыз. Кандай союлуп атканын. Үйлөрүнөн союп бара берсин да. Жок, ошолорду бир эмеге Хорошо, мен түшүндүм. Uydu цех каптап Анда союп, колдойм. ветеринар Эгерде карасын. цехтерге барбай эле үйүнөн союп эле базарга барып сата берсе болот да. Туурабы? Эме частный сектордабы? Эми азыр бойнялар талапка жооп бербейт. Жабыш керек товарын, туурабы? Анан эми биз жаап салдык. Анан эми мамлекет шарт түзүп бериш керек да, элге сатыш керек да мал. Акбүкөнч, ошо мамлекет шарт түзүп жаңыдан ошого баратпайбызбы? Чынын айткандачы эми Мына мейли, смотрите. Хорошо, биз азыр балдарыңыз бар да. бар. Балдарыңызды келип эле уруша берсеңиз, бирок эмнени мындай бир тартипти бузса урушасыз да, туурабы? Анан айтпай эле уруша берсеңиз жаман көрөт да. Ой, айтсаң эмне депчи. Туура. Анан кечинде неге тияка барып кеч келдиң десең, айткан эмессиң дейт да. Айткан эмессиң десең, эми бүгүн айттың эми кел депчи. Биздин ушул мыйзамыбызда ушундай шарттары барбы? Плиткабыз 2 метрден ашпаш керек, глянцевый болуш керек, пол плитка болуш керек, убойный цех момдай размер болуш керек, бийиктик потолок мындай болуш керек деген эрежелер барбы биздин мыйзамда? Положениеде эмес, мыйзамда. Эрежелер бар. Жок, мыйзамда. Бул просто ошо мыйзамды. Жок, мыйзамда статьясын айтып койгулачы. Кайсы статья, допустим, кандай плитка болорун барбы? Плитка эме статья закондо, мыйзамда. Акбөкөндүкөнч, бул мал союучу жайлардын тартиби кандай болуш керек, жана стандарттар, сиз жогоруда айтып аткан стандарттар кандай болуш керек, бул правила менен бекитилген. Мен ошону айтып атам да. Анда правила менен бекиткен нерсени мыйзам менен жоопкерчиликке тартабыз да, туурабы? Правилага эле киргизип койбойсуңар анда штрафыңарды. Ошол үчүн мында да мыйзамды бузсак, биз жана бузаардачы мыйзамда жазылыш керек да. Основной нерселеричи. А то силер правила менен өзүңөрдүн жазагандай кылып аласыңар да. Мына Евросоюз так жазылып турат мыйзамдачы. Канча тиги плитка болуш керек, канча катар болуш керек, кандай плитка болуш керек, кандай размер болуш керек. Бардыгы жазылган, мен окугам. Аябай чоң экен. Мыйзам. Бир эле мамлекет өзгөртө албайт экен да. Биз деле ошого барайлы да. Бизчи мындай мыйзамга бардыгын киргизгенге аракет кылышыбыз керек да, основной нерселерди. Анан правиланы кылып алып эле Сиздин айтканыңыз бир жагынан туура, бирок мыйзамдан кийин мыйзамдын нормативдик право акттар жасалат да. Ошондо четко, конкретно жүргүзүлөт. Эми силер азыр келип атасыңар да айтып атасыз. Мыйзамды бузса штраф салабыз депчи. Бирок кандай мыйзамды? Ушул жерге киргизбейликпи? Мону бузсаң штраф салабыз. Мону бузсаң жабабыз деген. Анда мейли, ошондой просто бизде бу жерде мыйзамда эмне кылыш керек жок, бирок кылбаш керек нерселердин баары турат да. Мейли, анда ошону статьяларына киргизелик, просто биз правила менен киргизип келбей азыркы учурда деле бар. Бирок ошо правилаңызды айтып койгулачы, кайсы жерде бар? Кайсы правиланы бузса жабабыз. Докладчик сиз да? Жок, азыр тиги правила менин жанымда жок экен, азыр айтып койсуңчу. Акбөкөндүкөнч, бул жана мал союучу жайлардын кандай шартта, кандай тартипте салынышы боюнча бизде ветеринардык мыйзамдардын алдында да көрсөтүлгөн, и андан сырткары эми 100 уйга канча квадрат болуш керек негизи? Эң 100 уйду 100 уй союла турган жердеби? Суточный 100 уй союла турган жер статьясын айтып койгула, статьясын. Минимальный квадратура. Статьясын. Бул 377-токтомдо көрсөтүлгөн поголовьян канча? Статьясын, пунктун. Статьясы менен сизге тактап айтып койгулачы. Азыр тактап берейин. 1 минут убакыт бересизби? Жане Калканович, Акбөкөндүкөнчүндай туура айтып атат. Мындайда силер укук бузуулардын штрафын мыйзамдаштырып атасыңар. Бирок положениясын өзүңүзгө калтырып коюп атасыңар да. Анан минтип айткан турасыңар азыр. Мына мыйзамды жогорку кеңеш чыгарып койгон. Ошо мен төлөйсүңөр деп атасыңар. А положениясын өзүңөр каалагандай жазып аласыңар токтом менен. Бул кичине туура эмес да. Экөө бирдей келсе болмок. Положениясы менен мыйзам бирдей болуш керек. Кечиресиз, кото, кечиресиз. Акбөкөндүкөнч, бүтүрүп коеюн сөзүмдү. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам иштебейт. Бул мыйзам минустары биринчиден эттин баасын өстүрөт. Экинчиден элди түйшүккө салат. Үчүнчүдөн
баргандан кийин мисалы айылдан 3 үй букам 4 букам союп сатышым керек дегендердин баары тең барса очередь болот. Ошого чейин положениясы бар экен, ошо менен иштей бербейби. Ошо менен иштей берсин. Элдин канын ичпей. Бул добушка өтө эле. Ошол үчүн эме урматтуу депутаттар, акыркы күндөрү биз кабыл алынган мыйзамыбыз налогду кантип элден алсак, кантип штраф салсак, даже скутер айдабак, скутерге да салабыз деп эле бардыгы эле жалаң ушундай болуп атат. Соттойбуз, налогдай. Анан элдерге барганда түшүндүрө албай жатабыз. Анан биз кээде могу айылга боло турган нерсенчи, муну элдин баары эле соёт. Ар бир дыйкан эртин услугасы азыр асмандын башы болот. Бүгүн түшүнүп атам азыр. Биз азыр 10-ун жаап туруп бир бойняга айдап барабыз элдин баарын. Алар сразу бааны көтөрөт. Эртең бизге бизден сурайт ошонун баарынча. Ошол үчүн бузган мейли түшүнүп атам, бузса жанагындай штраф салайлык, жабайлык. Бирок эмнени бузса, ошону мыйзамга салышыбыз керек да. Мыйзамга жок дегенде мындай чатка түшүнүктүү болуш керек да адамчы. Мен муну азыр жасабасам мен штраф салат экен дегендечи. Анан положенияңар күнүгө алмашып турат. Алмашпай тургандай кылышыбыз керек да. Туура айтып атасыз. Анда биз мындай кылалык. Ошо конкретно ошол статьяларга киргизип туруп келели дагы. Моундай болсо мындай штраф болот экен, мындай болсо мындай штраф болот экен деп. Очноюң жок болсо, болду ошо штраф жок болсо, биз силерге кылып бала минимально мынча квадрат болуш керек бойняң. Ошону жасап келебиз. Плитка эме болсун, баягы тартип болсун деген сөз да. Сиздин Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Чында көйгөйлүү маселе экен. Азыр угуп туруп таң калып атабыз. Чындап ветеринар тармагында бардак десек да болчудай экен. Азыр дүкөнчүнүн суроосуна жооп бере албай атасыңар. Көп убойный цехтер мындай санитардык нормаларды сактабайт экен да. Ошого биз бул мыйзамды мен сунуш киргизет элем, күн тартибинен алып доработкага жөнөтсөк буларга. Ошол эле убакта өкмөткө дагы неме берсек, тапшырма берсек. Ар бир жок дегенде ар бир райцентрде, мындай жакын ар бир райцентрде ушул убойный цехтер пайда болгонго чейин бул маселени карабай туруп турсак. Азыр элибизди кыйнап атабыз деп албаксарлык чең туура айтып атат. Биз элдин өкүлүбүз. Биз өкмөткө да жардам беришибиз керек. Биз бирок элдин көйгөйүн көбүрөөк ойлошубуз керек да. Ошон үчүн менин сунушум күн тартибинен алып доработкага жөнөтүп, 6 айга ошол убакта мына кредиттер каалашынча ал деп атат. Райцентрден ушундай ар бир аралыктарына карап дагы силер өзүңөрчө схемаңарды бергиле. Мисалы нарында мал көп, мал жандык көп. Ал жактарга может ар бир 2 ай өкмөттүн ортосунда салышыңар мүмкүн. Ушундай бир схема иштеп чыгып, бардык нерсени камсыз кылганда анан ушул маселе, ушул штрафтарды колдоп берели. Эми бул негизинен эле штрафтарды көбөйтүп алып келип атасыңар да. Мен сунушум күн тартибинен алып ушул кайраатка жиберели. Бул азыркы статьяларды да киргизип, кандай жанагы статьяларга конкретно менен экинчи окуунун эле режимине кайтып берели. Ошол жерде биз деле киргизсек болот сунушубузду. Анан баягы положенияңарды бизге таркаткыла. Кайсы канча мал сойгонго укуктуу сооружениясы болуш керекпи дегенде. Айыл жерине канча өзүңөрчө эсептеп чыксаңар, мисалы кичинекей райцентрге кичинерээк формасын типовой убойный цех дегенде. Чоң шаарлардыкын башкача сурагыла. Анан кичинекей айылга эле азыркы типовой нерсеңерди талкуулай берсеңер, ал өтпөй, эч ким курбайт да. Ошого өзүнүн объемуна жараша типовой убойный цехтерди предлагать эткиле. Рахмат. Да, кийинки сөз кылабай отношениесине.